Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн 6 мартта Жогорку Кеңеш жазгы талаа жумуштары боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Студиябыздын коноктору биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана депутат Аалы Карашев, кош келдиңиздер. Мына жердин дээрлик баардыгы жеке менчикте, жазгы талаа жумуштарына негизинен эл өзү даярданат эмеспи? Ал эми эмне үчүн ушул даярдык иштери боюнча өкмөт Жогорку Кеңештин алдында маалымат бериши керек? Эми сурооңуз туура. Өкмөт ошол кандай жумуш аткарылбасын мамлекеттин ичиндеги аткаруу бийлиги эсептелинет. Анан кийин өкмөттө ошол жазгы талаа жумуштары болобу, башка айыл чарба жумуштары болобу, же кайсы эле экономиканын тармагы болбосун, ошол тармактагы саясатты жүргүзүп, элге өндүрүштө болобу, же сатып алууда болобу, сатууда болобу, ошо шарттарды түзүп берүү боюнча милдети бар да өкмөттүн. Ошону кандай бүгүнкү күндө аткарылып атат, шарттарды түзүү боюнча, жазгы талаа жумуштарында ГСМдин запасы боюнча, анын баасы боюнча, минералдык жер семирткичтердин баасы, үрөнчүлүк боюнча, үрөн менен камсыздоо боюнча кандай бүгүнкү күндө мамлекетте жумуштар жүрүп жатат, ошол боюнча маалымат берип атабыз да. Атайын экөөңүздөрдү чакырдым. Сиз дагы мурда вице-премьер-министр болуп ушул тармакка жооп бергенсиз, экономика жагын карагансыз. Анан сиздин учуруңузда деле ошол тиги вице-премьер-министр келип, баягы жазгы талаа жумуштарына даярбыз деген отчет берчү да. Азыр деле ошондой. Негизи ушул баягы форманы өзгөртүп бир аз башкачараак кылса болобу? Мисалы, көптөр айтып атат да, азыр советтик учурдан калган система менен эле келатабыз. Дыйкандарга бул баягы маалымат эле берилип атат, бирок конкреттүү жардам жок дегендей. Мен айтат элем, өкмөттүн мындай маалымат бериши жазгы талаа иштеринин даярдык боюнча эми жалпы мамлекет болгондон кийин мамлекетте мамлекеттик саясат жүргүзүш керек да, кайсыл тармакта болбосун. Ошол айыл чарба тармагында болсо, айыл чарба тармагында сөзсүз түрдө саясат жүргүзүш керек. Анан негизинен мына элде дагы, коомчулукта дагы сын пикир айтылып жүрүп атат. Өзгөчө ушу айыл чарба министрлигинин жумушу боюнча дагы министрлик болбосо деле дыйкандар өздөрү эле айыл чарбасы өнүгө берет, мындай дегенде көп ой пикирлер айтылып жүрүп атат да, биздин депутаттарыбыз, кесиптештерибиз да айтып атат. Мен айтат элем, бул жерден ошол айыл чарба министрлигинин жумушун түп тамырынан бери мындай оңдошубуз керек деп бүгүнкү күндө башка кардиналдуу бир реформага барыш керек деп айтат элем да. Бүгүн эң туура айтылып атат. Бүгүн мисалы үчүн дыйканга кант өстүрүш керек, эмне кылып өстүрүш керек деген айтып берүүнүн кереги жок. Бүгүн негизги айыл чарба министрлигинин түздөн түз биринчи милдети болуп, ошол рынокты мындай изилдеп, маркетинг менен изилдеп, анан ошол өндүрүлгөн продукцияга бир багыт бериш керек да, кайсы жакта сатылат, өзгөчө сырт жакка сатуу боюнчачы. Багыт берсе, анан дыйканга айтса, сенин продукцияң өндүрүлгөндөн могу жакка сатылат деген эле багыт берсе, калаган дыйкан өзү эле өндүрүп, өзү продукцияны чыгарылат деп айтат элем да. Ошол негизги ушул мындай багытты айыл чарба министрлигинин ишинде ушул багытка өзгөчө басым жасап, өзгөчө. Айрыкча мына соңку учурлары жана картошканын баасы боюнча, картошкалар баягы чирип кетти, баасы чыкпай калды, өзүн өзү актабай калды деген пикирлер көп айтылып, ушу айыл чарба министрлигине сындар көп айтылып атпайбы? Анан сиздер мына өкмөттүн жетекчилери, сиз мына өзүңүз ушул тармакты тейлейсиз. Ошо айыл чарба министрлигине, ал жердеги адистерге ушундай тапшырма бердиңиздерби? Экспортту карагыла, ушул дыйкандар өстүргөн айыл чарба продуктларын сыртка сатууга көбүрөөк көңүл бургула деген мындай бир тапшырма барбы конкреттүү? Тапшырмалар, бир нече мындай тапшырмалар берилген. Анан мына мурунку суроодон баштайын, мен да ошого кошумча айтайын дегем. Сиз айтып атканыңыз туура, биз илгерки советтик системадан кетпей жүрөбүз дегенчи. Советтик системадан биздин аң сезимибиз кетпей атат да. Дагы эле биз өкмөтүм үчүн муну кылбайт, өкмөтүм үчүн картошканы сатып бербейт, өкмөтүм үчүн тиги кылбайт деген түшүнүк элдин арасында бар да. Биз 27 жыл мурун рыноктук экономиканын башка түрүнө өткөнүбүздү бүгүнкү күнгө чейин түшүнө албайбыз да. Ошону биз ажыратып түшүргөндөн кийин башка мамлекеттердегидей эле ар бир ишкер,
ар бир өндүрүшчү өзүнүн продукциясын өндүрүүдөн мурун ошону сатып кандай реализация кылышын биринчи ойлонот да. Анан азыр картошка боюнча айтып атабыз. Картошка боюнча сөзсүз түрдө биз, конечно, биздин бүгүнкү күндөгү психология, саясаттын баардыгы ошондой болуп аткандан кийин биз элге эми сатып берүүгө чейин жардам бере турган маселелерди карап атабыз. Чындап эле. Мурун илгери болгон агропрод корпорация деп. Азыр ошого маселелер чыгып калса, тез аранын ичинде өкмөт киришип, дыйкандардан же болбосо элден сатып алып туруп, керек болсо сактап, керектүү учурда башка жака сатуу маселесин карап, кайра бюджеттин акчасын ордуна коюу боюнча бир система түзөлдү деп азыр иш жүргүзүп атабыз да. Бирок эми жанагы базар баасына, ошол рыноктун мыйзамдарына деп койбостон, Кыргызстанда мисалы бул айыл чарбасы өтө майдаланып кеткен да. 1 гектардан 2 гектардан жерлерди айдатышат. Мурдагыдай баягы чоң же болбосо кооперативдешкен чарбалар жок да. Алар баягы ошол чынында эле баягы рынокто, дүйнөлүк рынокто иликтей албай атканда, кур дегенде коңшу өлкөдөгү суроо талапты иликтей албай атканда өкмөттүн жардамы кандай болуш керек ушундай учурда? Өкмөт жанагы мен айтып атпаймынбы, саясатын жүргүзөт деп Назым Муштак айтты азыр туура. Ошол өндүрүлгөн продукцияны кайда сатууга чыгаруу, кайсы жакта быйыл кайсы продукциянын баасы кандай болот, ошонун прогноздук материалдарды сөзсүз түрдө министрлик жасаш керек. Баягы түп тамырынан бери өзгөртүү деген маселенин бири ушул да. Мурун айыл чарба министрлиги айылдагы колхоз совхоздор менен чогуулап ошо дыйканчылык ишине киришкен болсо, азыр ушу дыйканчылыкка шарттуу иштерин жасаш керек да. Ушунун өзгөрүүнүн бир түрү деп мен ошону ойлойм. Сөзсүз түрдө жана прогноздук материалдар. Эми биз бүгүн эле баштап эртең прогноз бергенге жетише албайбыз. Прогноз берем деп мына министр, айыл чарба министри эмне деген сын пикирлерге кабыл болду картошка боюнча, билесиздер. Анын үчүн системалык түрдө иш жүргүзүлүш керек. Быйылкы жылы кандай болгон, баягы аба ырайынын шартына жараша башка көптөгөн критерийлер бар. Ошолор менен атайын арифметикасын иштеп чыгып, эсептеп анан кийин прогноздук материалдар чыгарыш керек да. Мына сиздер депутаттар жерлерде элди кыдырганда дагы ошол баягы айыл чарба продуктларынын баасы, өкмөттүн жанагы айыл чарба боюнча жүргүзгөн саясаты абдан көп сөз болот да. Анан сиздер жыл сайын ушул жазгы талаа жумуштарын боюнча өкмөттүн маалыматын укканда, өкмөт сиздерге даярбыз деген эле бир сөздү алып келет да. Бирок сиздер өткөн жылдагы айыл чарба тармагындагы кетирген кемчиликтердин баарын чукуп чыгып суроолорду бересиздер. Бул жылы ошол кандай болуп атат? Сын көбүрөөкпү же азыракпы? Мен жалпы мындай айтып кетким келет да, тармак боюнчачы. Бүгүнкү күндө мындай бир гарантияланган, ишенимдүү бир мындай саясат жүргүзө албай атабыз да. Мен айтайын дегеним, мисалы үчүн картошка баасы болду былтыр, быйыл баарыбыз картошка эктик, картошкабызды коңшулар жаап койду чек араны, картошкабыз чирип азыр сата албай атабыз. 5 сомдон 4 сомдон депчи. Кампаларды. Анан экинчи жагынан фасолду жакшы болду деди, фасолду барып сатдык. Мерсин деген биржа бар, ал жерден 3 эсе түшүп кетти баасы, дагы дыйкандарыбыз банкрот болуп атат. Чесногубуз да өтпөй калып атат да. Мен мынга бир 2-3 жолду айтып кетет элем да, оюмдучу. Мисалы үчүн биринчи кезекте биз Евразиялык экономикалык союздун потенциалын толук пайдаланышыбыз керек да. Ошонун алкагында бир катуу бир мындай максаттуу системалуу иштер жүргүзүш керек деп мен айтат элем да. Биринчи кезекте ошол гарантияланган сатып алууну ЕСтин алкагындагы Россия Федерациясы Казакстан менен контракттар түзүшүбүз керек да. Өзгөчө мына регионалдык, мейлем Москва, Петербург дебели чоңша, мына регионалдык Сибирь тармактагы Россиянын региондору менен, ошол эле Түмөн областы мисалы үчүн, же болбосо Екатеринбург бир шаарлары менен түзүп туруп, анан фьючерский контракт деп коет. Алдын ала келишимдер менен дыйкандарга багытты айыл чарба министрлиги түзүп алып туруп бериш керек да. Биринчи кезектечи. Ошондо айыл чарбаларда гарантированно биз ушул өндүргөн продукцияны сата алам деген ишенич пайда болот. Бул биринчиси. Экинчисин айтып кетет элем, бизде мына өзүбүздүн мамлекеттин ичинде дагы экспортко ориентировалган айыл чарба продукцияларын экспортко ориентировалган продукцияларга өзгөчө мына жеңилдиктер берилип, максаттуу колдоо көрсөтүлүш керек өкмөт тарабынан. Мисалы үчүн айтып кетейин, мына кредиттерди берип атканда, мына айыл чарбасын колдоо боюнча мына 7 деп быйыл берип атабыз, 1 2 3 7 болуп атпайбы. Ошондой эле Орус Кыргыз фондунан да кредиттер берилип атканда, мына ошол жака да максаттуу түрдө экспорт ориентированный продукция чыгаргандарга биз көбүрөөк мындай беришибиз керек да. Үчүнчү дагы бир жолун айтып кетейин. Мына бүгүнкү күндө бизде эмне себептен экспорт көп чыгара албай атабыз сырт жакка? Себеби бизде абдан майда чарбаларыбыз. 384 миң чарбабыз бар биздинчи. 400 миңдей
айыл чарбасындачы. Алардын эми орто эсеп менен бир эсептеп чыктым. Ошол айдоо аянты 2,9 гектардан, 17 гектардан. Ал эми сугатты айдоосу 1,9 гектардан бир чарбага туура келип атат да, мындай айткандачы. Эми аны менен кандай сен чарба жүргүзө аласың? Ошондуктан өкмөттө дагы буга бир бирдиктүү саясат болуш керек. Ошо чарбаларды ирилештирип, мына кооперативдер түзөбүз деп атабыз, ирилешкен чарбаларды түзөбүз деп атабыз. Эми бул көптөн бери айтылып келатабыз. Мунчу бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин мындай көзгө көрүнүктүү бир мындай мисалдар болбой атат да. Ушул жакка дагы бир катуураак көңүл бөлүп туруп мына өкмөт менен иш алып барса, министрлик, жергиликтүү бийлик менен чогуу. Менимче ушулда бир чоң мындай бир түрткүлөрдү берет эле деп атам да. Жогорку кеңештин депутаттары сиздерге берген суроолордун бири дал ушул болду да. Саясатты жүргүзбөсө да кур дегенде ушул дыйкандардын утурумдук маселесин чечип берсеңиздер деген суроолор абдан көп айтылды. Анын ичинде жанагы күйүүчү майлардын баасы боюнча. Мисалы, эмне үчүн Евразия биримдигинде туруп эле ушул коңшу Казакстанга караганда бизде баа 10 сомдон ашык кымбат деген суроо турду да. Буга кандай жооп бердиңиздер? Мен жөнөкөй тил менен айтайын. Бирөөнүн чөнтөгүндөгүнү биз мага ушунчадан кылып бериш керек дегенибиз менимче туура эмес деп ойлойм. Мен бул жеке көз карашымды айтып атам. Анан ортосундагы айырмасы эмне үчүн чыгып калгандыгын азыр эле ошол жерде жогорку кеңеште баягы жөнөкөй эле сөз менен айтып берип коюшту. Мына 4,5-5 сом акциздик маркасы, акциздик немеси, налогу ошол кирген ГСМдин жолу. Анан алып келген кишинин пайдасы менен ошол барып атат да, айырмасыча. Анан кийин бизде азыр бул боюнча гарантированный алып келип бериш. Бир убактарда билесиздер, даже ГСМ ошол дизелдик топливо жазгы талаш иштерине, күздөгү жыйын терим иштерине дефицит да пайда болгон жылдар болгон. Азыр жакшы, бир нече жылдан бери андай маселе жок. Рынок ордуна келип түздөлүп, мына ошол иштегендер туура иш алып барганына байланыштуу. И мамлекет тарабынан дагы жыл сайын Россиядан арзан алууга мүмкүнчүлүк болуп, индикативный план деп коет, ошол жыл сайын кол коюлуп, 400 000 тоннага чейин биз жалпы ГСМ алабыз ошол жактан. Алып, бүгүнкү ички потребностьти толук кандуу баягы жапканга мүмкүнчүлүк алып атабыз. Андан сырткары Казакстан менен ушул боюнча иш жүргүзүлдү. Казакстан бүгүнкү күндө ГСМдин бензин түрүнө макулдугун берип атышат, дизелдик күйүүчү майга андай макулдугун бере элек. Ошон үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок бул жерде мына Евразия экономикалык биримдигинен дагы бир нерсени көрүп атабыз да. Жанагы өлкөлөрдүн ортосундагы сүйлөшүүдөн сырткары ушул биримдикке кирүүнүн алдында Кыргызстан абдан бир айыл чарбасы келечеги чоң өлкө, биз ошол продуктларды сатып эле байып кетебиз, бутуна туруп кетет деген бир үмүт берилди эле да. Ошол үмүт ишке аштыбы? Азыркы учурда ошол Евразия экономикалык биримдигинин айыл чарбаны продуктларын экспорттоого пайдасы тийип атабы, же баягы кредиттерди, дыйкандарга берген кредиттерди мындай жеңилдетүүдө пайдасы тийип атабы? Кайсы тарабынан ушул биримдиктин пайдасы болуп атат? Биримдиктин пайдасы, эң чоң пайдасы, биз чоң рынокко чыктык. Мына азыр Алазмыш туура айтты, ошону биз толук кандуу пайдаланып атканыбыздын кесепетинде бүгүнкү күнгө чейин жакшы эффект көрө албай атабыз, туурабы Алазмыш? Эгерде биз толук кандуу ошо рынокто пайдалансак, 6 миллион калк менен почти 180 миллион калктын айырмасы бар да. Рынок болбосо өндүргөн продукцияны дагы сатыш кыйын да. Бул жагынан биз өтө чоң мындай жакшы бизге пайдасы десек болот. Эми кептин баары өзүбүздө, ошону биз толук кандуу пайдаланышыбыз. Анын үчүн шарт түзүшүбүз керек. Биринчиден мына эми түзүп баштадык биз шартты. Лаборатория маселеси. Сөзсүз түрдө продукцияны чыгарыш үчүн баягы атайын нормаларга жараша лабораторияны өткөргөн, сертификаты бар. Баардыгы азыр таза продукцияны же болбосо оорусу жок продукцияны жегиси келет. Ал шарттарды бир мамлекеттен экинчиге өткөргөндө сөзсүз түрдө требовать этишет. Ошого ылайыктуу шарттарды түзүүнү азыр эми бүтүп атабыз. Дагы түзүлө турган шарттар бар. Ошолордун баардыгын бүтүрсөк, анан кийин мен ойлойм бир эффективдүү жагы болот деп ойлойм да. Мына комитеттерде караганда, сизге да сөз берейин азыр. Бир эле суроо болуп кетип атат. Комитеттерде караганда, мисалы, депутаттардан дагы, мына экономикалык эксперттерден дагы, сырттан дагы суроолор болуп атат да. Эмне үчүн ошо биз чоң рынок деп эле бир эле ошол Евразия экономикалык биримдигин карап отурушубуз керек. Мына коңшу Кытайда дагы мындай суроо талап өнүгүп атат, тамак ашка болгон. Алардын бир эле областы менен келишим түзүп койбойбу ушул өкмөт деген дагы суроолор болуп атат да. Ушул тарабы да каралды беле? Ал келишим түзүп коюш оңой эле. Мына жакында эле бир жума мурун мен Хейнан деген провинциядан
өкүлдөрү келди, мен сүйлөштүрдүм. 100 миллион калкы бар. Биз продукцияны ошол бир провинцияны биздин продукциябыз камтый албайбыз, обеспечить албайбыз да, бизде чыккан продукция менен. Мына эт деп кыйкырабыз, бизде эт көп депчи. Азыр Иранга жөнөтүп атышат. Ошол жөнөткөн балдар болот, бизде уже проблема ошону этти табыш деп атат. Биз малдын ошол эттин санына карап эле сапаты жок этибизди биз ушундай көп деп кыйкырып атабыз да. Чын айтканда. Ошого чыгарыш үчүн биринчиден шарт түзүшүбүз керек да. Кытай алам деп атат. Биз ал тарабын иштеп атабыз. Кытайдан бир эмес, мен жолуккандан 2-3 провинциянын өкүлдөрү менен жолуктум. Бардыгы эле биздин продукциянын сапаты бүгүнкү күндө экологиялык жактан бир топ деңгээли жакшы болгондуктан биздин продукция кызыктардан абдан көп. Кытай. Мына балыбыз чыгып атпайбы Кытайга? Кытайдан ары кытайдык кыйын ишкерлер биздин балды алып туруп, кайрадан упаковка кылып Японияга чейин жөнөтүп атат. Кыргыздын балын азыр Япониядан бери билип атышат ошону. Шарттар бар. Буюрса мен ойлойм, жакын каралыкта бул дагы жакшырак болот деп ошо. Мен да бир эки оюм айтып коеюн эми. Сөздү бербей атасыңбы? Мындай да, мына Россиянын рыногундагы мен изилдеп көрдүм да. Россия жылына 7 миллиард долларга жашылча жемиштерди алып келет экен да. Алып келгенде кимдер алып келет? Туркия, Түштүк Америка мамлекеттеринен бери Россияга экспорт алып келишет экен аларчы. Анан эми биз Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болгондон кийин биз ага бир кандайдыр бир өзүбүздүн ордубузду табышыбыз керек да. Ушул башканы айтпай эле коелу, ушул коңшу мамлекеттерден элечи, башкасын айтпасак дагы. Анан бул жерге негизги дагы мына мамлекет тарабынан шарт түзүп бериле турган. Мына акыркы күндө көп мындай талкуу болуп келатат. Бул ветеринардык көзөмөл 3,5 жыл болду ЕАЭСке мүчө болгонубузга. Ветеринардык көзөмөл бүгүнкү күнгө чейин 42 ишканадан башкасын алына элек. Каянаша элек биз. Ошондой эле фитосанитардык көзөмөл боюнча да мына көп сын пикирлер айтылып атат. Маалымат Казакстан айтпады, 465 факт болду, өткөзбөй койгон, ушундай болгон фитосанитардык талаптарды бузган Кыргыз тараптан келген продукция депчи. Мен анализдеп көрдүм, Россельхознадзор деген Россиянын атай мамлекеттик органы бар. Ошо Оренбург областынан эле өткөзбөй койгону 2018-жылы 509 бизден машинебиз 8862 тонна жүгү менен өтпөй калып атат ал жерденчи. Анан бул Кыргызстан, Казакстандан кеткен машина негизгиси бизден барат да. Анан экинчиси мына акыркы эле анализдеп көрдүк. 24-февралдан 4-мартка чейин 9 факт болуп атат. Андан 40 тонна пияз, 20 тонна алма, 20 тонна сухофрукты, 365 миң көчөт бизден көчөттөр өткөзбөй ал жерден кайра калып атат да. Эми көпчүлүгү Кыргызстанга келбейт, Кыргызстанга келбейт алар. Кайра алып келгенде канча деген жол расходу кетет. Ошол жерден арзан сатат, же болбосо чириси кыргытып келип атат да. Ошондуктан мына эми ээстин алкагында келишим негизинде ошол фитосанитар көзөмөлдү алыныш керек бизден. Азыр лабораториябыз Кудай буйруса бүтүп калды, мына өкмөт иштеп. Азыр эми ошолорго биз ачык мындай жеткизип бериш керек дагы. Анан негизгиси бизден чыгып баратканда продукция чыгып баратпайбы? Асма менен барбайт да, машина менен барат. Ушул жерден бир электрондук бир система киргизсекпи деп дагы ой келип атат да, Куатбек Алиевич. Мисалы үчүн мына чек ара кызматы эле бүгүн өткөзөт. Чек ара кызматына дагы ошол жерден бүт талаптар болсун. Ошол фитосанитардык биздин кызматыбыз дагы ветеринардык кызматыбыз менен дагы элге жеткизип ачык айкын келсеңер сертификат аласыңар, сертификат албасаңар өтпөйсүңөр ал жактан. Азыр айтып атабыз, бирок жетишсиз болуп калат. Канча биздин дыйкандарыбыз чек арага чейин барат дагы, ошол жерден өздөрү менен өздөрү жалгыз калып атат да. Ал жерден көмөк көрсөтүп турган биздин өкүлдөрүбүз болбой атат. Биз сунуш бердик эле мына. Соода өкүлдөрүн кылсак, көп болсо бир 7-8 чек арадан өтөттүр. Ошол жерде биздин соода өкүлдөрүбүз Кыргызстандын кызыкчылыгын коргондор болсо, анан ал жерден ээстин милдеттенме менен айтып берсе, өткөзбөй атса продукциянычы, момундан өткөзүүгө милдеттүүсүңөр депчи. Ошондой көмөктөрдү көрсөтүш керек да, жеринде шарттар түзүшүбүз керек деген мен да ойду айтып кетет элем. Анан экинчиден чындыгында мына сырт жактан деле башка мамлекеттерден дагы келет. Мына Кытайдан келип атат. Мен да билем, мына 10 жыл мурда ушу областта башкарып иштеп атканда дагы Индиядан келген, мисалы үчүн кат жүзүндө келишкен, бизге 100 000 тонна мисалы үчүн пияз берсеңер деп. Белоруссия менен вице-премьер келип мен өзүм сүйлөштү жүргүзгөм. 20 000 тонна дарбызды бизге жөнөттүк эле. Бизде мисалы үчүн 7 сомдон сатылбаса биз 15тен алабыз депчи. Бирок биз ошону барып туруп келишимге кол койгондо сен аны милдеттенмени аткарышың керек. Мисалы үчүн күн сайын 10 вагон
сен 20 вагон пияз же 10 вагон дарбыз жөнөтүшүң керек. Аны бизде ошол бирдиктүү чоң ирилешкен чарбалар жок. Камсыз кылып берүү дагы проблемасы туруп калып атат да. Азыр ошого да көбүрөөк көңүл бөлүп, мен жана жогоруда айтып кеттим, ирилештирип ушунун үстүндө да бир мындай иш алып барсак, менимче дагы бир кичине бир алдыга жылууга бир шарт түзүлөт. Бирок эми чоң чарбалар болуш үчүн биринчи дыйкандар бутуна туруш керек да. Азыркы дыйкандар мисалы ошол эле сууга төлөгөн же болбосо жерге төлөгөн салыктардан башы чыкпай эле, анан кийин жазында карыз алып, кредитке батып, анан күзүндө аны төлөп ушуну менен жан сактап аткан сыйт да. Мына сиздерге, депутаттарга мисалы абдан көп суроолор түшүп атат. Мисалы сиздер деле маселе көтөрүп атасыздар, бирок сиздер чечип беришиңиздер керек да. Эң чоң суроолордун бири бул сугат суу да. Бизге жанагы ортомчуларды кое туруп, мамлекет кур дегенде эң сууга бай өлкө катары ушул суу жагынан эле бир жеңилдетилген бир система куруп бергиле деп көп жылдардан бери кайрылып келет. Ошол маселени мындай өкмөткө улам көтөрүп, ошол маселени чечип берүүгө эмнеге болбосун? Мен мисалы үчүн жанагы маселеге дыйкан ирилештириш үчүн дыйкан бутуна туруш керек дегенге кошула албайм. Ирилештириш үчүн дыйкан бутуна туруу эмес, ирилештире турган чарбаларга мамлекет шарт түзүп жеңилдиктерди бериш керек. Ошол мисалы үчүн сен кооператив болсоң, сага ошол эле сиз айтып атасыз, суудан жеңилдик беребиз баасынан. Сага биринчи кезекте кооператив болуп туруп түзүлсөң, мисалы үчүн сенин 200 гектардан же 500 гектардан кем эмес жерди иштете турган болсоңор, 50 үй бүлө же 100 үй бүлө, аларга биз мына жеңилдетилген кредитти жана ФСКнын эсебинен же Орус Кыргыз фондунан биринчи кезекте биз беребиз, силерге ошондон беребиз. Мисалы үчүн айыл чарбасына жаңы техникалар келип атса, лизингке комбайны болобу же трактору болобу, ошону биринчи кезекте кооператив силерге беребиз деп, мисалы үчүн да. Ушундай кызыктыруу элди жолу менен, анан аларга ишендирүү жолу менен. Мына могу жерде жалгыз киши эгип туруп 50 сотугунда иштеп атат, бул жерде 200 гектар эккен иштеп атат. 200 гектарда иштегени, эгер ошондо бүт агротехникалык норманы колдонсо, анда экспортко чыгарганда ал продукциясын мүмкүн 50% кымбат сатат, деген жалгыз кишиге карагандачы. Мына ошондой кылып туруп элдерди баягы ишендирүү жолу менен убеждать этишибиз керек да. Дыйкандарыбызды биз бириксек, демек бириккенде продукция сата алат экенбиз. Биз кымбатыраак сата алат экенбиз. Биз менен келип туруп Россиядан келе, Казакстан, Кытайдан келген сүйлөшөт экен биз менен дегенге биз дыйкандарга жеткизишибиз керек. Негизги милдет ошол деп атам да биздикичи. Анан эми суу боюнча мына электр энергиясы насостон чыккан жердин төлөйт, же болбосо менимче биздикинен арзан суу жок болуш керек. Суунун баасы дагычы. Жердин налогун да алып көрөлү. Мына биздикинен арзан жердин налогу жок. Мына 20 жыл мурда кабыл алынган, 15 жыл, 20 жыл. Ошо боюнча бир тиын да көтөрбөйбүз. Жергиликтүү кеңештерге бергенбиз, жергиликтүү кеңештер көтөрбөйт. Себеби алар эртең жооп бериш керек өзүнүн айылда жерге. Ошондуктан мына булардан дагы карап туруп, анан жакшы эле мындай шарт түзүлүп берилген да, мен мындай айтканда берилип атат да, суунун да арзандыгы боюнча, салык боюнча. Менимче жанагындай кызыктыруу жолдоруна көбүрөөк көңүл болуп туруп шарттар түзүп бериш керек дегенди айтып кетет элем да. Акыркы суроом сизге болсун. Мына өкмөттүн атынан келип бүгүн жазгы талаа жумуштары боюнча маалыматты бердиңиз, суроолор берилди. Ал эми мына былтыркы түшүмүн сата албай кыйналган дыйкандардын көзүнө карап туруп, мисалы ошол эле картошкасын, алмасын жана башка продуктларын сата албай кыйналып калган дыйкандарга карап туруп эмне деп айтар элеңиз? Эмне деген кайрылууңуз болот? Мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлөт, сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Кээ бир кандайдыр мындай атайын түзүлгөн оорчулук келтирүү боюнча шарттар түзүлгөн маселелер болуп атат. Башка мамлекеттер тарабынан ал маселелерди чечүү боюнча азыр иштер жүргүзүлүп жатат. Жакын арада ал маселени мен ойлойм толук кандуу чечкенге жетишебиз. Мындан ары дагы ошол шарт түзүү, көмөктөшүү боюнча туура мыйзамдарды сунуштап киргизүү боюнча иштерди өкмөт ар дайым алып барат. Ал эми сатып алуу боюнча, өндүрүү боюнча, сатуу боюнча мен дагы бир жолу айтайын, менин личный өзүмүн көз карашым, биз бүгүнкү кайсы шартта жашап атканыбызды толук жакшылап түшүнүшүбүз керек. Базар экономикасы деген шарттар илгерки социалисттик экономикадан такыр айырмаланат. Ошол маселени качан туура түшүнүп, ар кимибиз биринчи мамлекет мага эмнени кылып бер дегенден мурун, мен мамлекетке эмне кылдым, жок дегенде өзүм үчүн эмне кылдым деген сөздү биринчи өзүбүзгө суроо койсок, ошондо менимче бизде баардыгы жакшы болот. Бирок дыйкандардын да кандай кыйынчылык тартып атканын түшүнүп атасыздарбы? Түшүнөбүз. Бул мен жана айткандай эле баардык колдон келген шарттарды мамлекет түзөт, түзүп атат.
дагы эле анын үстүнөн иштейт. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусун ушуну менен соңуна чыгарабыз. Жогорку кеңеш бүгүн өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыгы тууралуу маалыматты укту. Саламатта калыңыздар.